Tokuşlar endi биз силер менен сабызды баштар алдында топторго бөлүнүп алсак, бул доскада Кыргызстан жоопкершилик тынчтык деген 3 сөз бар, сүрөтү менен бар. Эми ушул 3 сөздөн өзүңөргө жактан келип бирөөсүн тандайсыңар. Анан Кыргызстанды тандаган окуучулар бул парта отурасыңар, жоопкерлик тандаган окуучулар бул парта отурасыңар. Тынчтыкты тандаган окуучулар болсо бул партага келип эмне кыласыңар, жайгашып аласыңар. Кандай эмес анда топторго бөлүнүп алалы. Urmatokçular biz sizlerden doktorga bölündü aldı. Emin doktorga top başçıları öz ara gelişip top başçılarını çaylar var. Şuğraş koydu. Belli olur emez mi? Belli olur emez mi? Bu da Kırgızistan topu oldu. Kırgızistan topu. Bu top olsa Joker topu oldu. Top olsa Kırgızistan oldu. Эки чөпкө Ocak arayın bak. Azmon жылдык. Urmatokçular biz sizlerden doktorga bölündü. Emin top başçılarını anıktap alsak. Kırgızistan topundan top başçısı kim? Askerov Kanike, Azamatsın Kanike. Joker komandasının top başçısı? Hakim Canov Munzire, Azamatsın. Tınçtык topunun top başçısı? Nabijanov Madine, Azamatsın. Urmatokçular biz sizlerden doktorga bölündü aldık. Sabahtan жүрүшүндө urmatokçular men sizlerди чүкө менен алып барам. Сабактын аягында кайсыл команда, кайсыл топ көп чүкө чогулткан болсо, ошол топ жеңишке жеткен болот. Анда эмесе сабагыбызды баштадык урматтоочулар. Урматтоочулар эми биз силер менен сабакты баштар алдында Кахот приложениясы менен үй тапшырмасын сурап алды. Үйгө мурда сабакта кайсыл теманы өткөн элек балдар? Азаматсында 20-30 жылдардагы Кыргызстандын руханий маданияты деген теманы өткөнбүз. Урматтоочулар биз силер менен үйгө берилген тапшырманы Кахот приложениясы аркылуу кайталап алсак, анда эмесе телефонуңарды алып чыккыла дагы Кахот приложениясы аркылуу үйгө берилген тапшырманы кайталап алсак. Экрандан QR-код чыгат, каласаңар пин-код менен жазып туруп таң кирсеңер болот. Ар бир командадан бирден окуучу гана, бирден телефон кирсин, бир окуучу менен киргиле, тобуңарды аталышына жазып, бир телефон менен киребиз. Демек, урматтоочулар, бул жакта QR-код дагы чыкты. Номери дагы бар 809 51 31. Командаңардын тобуну жазып, анан катталасыңар, команданын мүчөлөрүн дагы жазып. Анда эмесе бизге Кыргызстан, Жоокер, Тынчтык командалары катталды. Даярсыңарбы, урматтоочулар? Анда эмесе баштадык, Биринчи суроо. Биринчи суроо. Азаматсыңар, туура жооп бердиңер. Анда эмесе кийингиси. Биринчи орунда бизде Тынчтык командасы бар атат, экинчи орунда Кыргызстан, үчүнчү орунда болсо Жоокер командасы бар атат. Экинчи суроо урматтоочулар. Экинчи суроо бул сүрөттөгү инсандын аты жөнүн тапкыла. Бул сүрөттөгү инсандын аты жөнүн тапкыла. Демек, туура жоопту көрөлү. Туура жооп биринчи орунда Жоокер командасы, экинчи орунда Кыргызстан, үчүнчү орунда Тынчтык командасы. Анда эмесе үчүнчү суроону ачып көрөлү. Үчүнчү суроо. 1930 жылдардан тартып кандай бесик чыга баштаган?
Azamatsınlar. Demek ki burada çok görelim. Birinci orunda Joker komandası vardı. Atlamayacak keyinki surat. Bu surattaki insanda adı canın tat var. Demek biz Jayton'u görelim. Jayton'u görsek 3. orunda alan komanda top Tıştık. Top oldu 2. orunda Kırgızistan. 1. orunda olsa Joker komandası. Mesela birinci çıkamayan bağlı 3. orunda alan için Tıştık komandasına bir çıkıyor. Kırgızistan komandasına 2 çıkıyor. Joker komandasına olsa, Joker komandasına 3 çıkıyor demek olsa. 3 çıkıyor. Yazamazlar. Defter uçkalar verdi alıplar. Defteri geldi. Annemesi onun kuşlar listeliğine kaput приложение сақтылы үй тапшырмасын сұралды. Эми биз жаңы темабызды башталсак, урматтуу кушlar, бул сүрөттөн эмнени көрүп жатасыңар? Самолет, да, азаматсыңар, туура. Ал эми бул сүрөттөн эмнени көрүп атасыңар? Танк, азаматсыңар. Ал эми бул сүрөттөн жоокер, азаматсыңар. Ал эми бул желек Советтер Союзунун желеги, азаматсыңар. Бул сүрөттөн эмнени көрүп атасыңар? Талабыңыз көрсөтүп туруп жооп берип болсо. Ардагерге көрүп атасыңар, азаматсыңар, туура. Эми урматтуу окуучулар, ушулардын баарына байланышып турган эмне деп тема койсок болот ушул сүрөткө? Кана бек алып. Бекжан, Алардын бириккен экинчи дүйнөлүк согуш. Дагы кандай тема койсок болот аталышында? Абижан Мамадина. Улуу ата мекендик согуш, азаматсыңар, туура тапкан. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин тема Кыргызстандын жоокерлери дейт, улуу ата мекендик согуштарда эркектери 1941-1945 жылдары. Эми мен силерди баалап барайын, топтор жакшы активдүү катышып жатасыңар. Бул командага болсо бир чүкөр деп атам. Жакшы активдүү катышып жатасыңар. Бул командага болсо экинчи команда. Сабакка активдүү катышасыздар, урматтуулар. Балдар, бүгүнкү сабакта силер улуу ата мекендик согуштарды улуу жеңишке жетүүдөгү Кыргызстандык жоокерлердин салымын аныктайсыздар. Бүгүнкү сабакта Кыргызстандык жоокерлердин эр жүрөктүүлүк, кайраттуулук, каармандыктарына баа бересиңер. Анда эмесе урматтуу окуучулар, дефтерди алып туруп бүгүнкү числон жасабыз, 20 март тема Кыргызстандын жоокерлеринин улуу ата мекендик согуштары ээликтери 1941-1945 жылдар. Урматтуу окуучулар, ар бир партанын үстүндө коробкалар турат. Ошол коробкалардын ичинде болсо георгиялык ленталар бар. Ошол ленталарды көрүшүбүзгө эмне кылабыз? Тагып алабыз, Мен Камчыбек. Бул күн кадимгидей эле өтүп жаткан. Асман ачык, элдин көңүлү жайлары болчу. Кайгы менен иши жок, жашоонун тынч адымы өз руху менен өтүп жаткан.
правила объявления войны. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Adamlar, emre mi olacaklar? Soğuş, emre mi oldu soğuş? Kanday soğuş? Apake, beni asker başlarım alanına çağırıp жатат. Asker başlarım alanından kat geldi. Beni soğuşa çağırıp жатат. Apake, мекен алдындағы өз милдетімді атқарып, әлбетте мен қайтып келемін, апаке, мен соғышқа аттанып жатам. Oğlum, emne deysin? Soğuş. 18'ge çığa эле камчыбек seni de soğuşqa çakırdılar. Soğuşqa naala. Oğlum, Kudayım koldosun. Ағылайын, апаке, мейлабаңыз, қайдырбаңыз, апаке, мен әлбетте қайтып келемін, апаке, соғыштан әлбетте қайтып келемін. Oğlum. Bir туғаным, айденек, ай жүзді қарындашым. Мен келгенше апама жақсы қарадым. Bir туған енем, Ақжол, мына сен дағын жоңайып қалдың. Мен келгенше айденек менен апам саға аманат. Мен жоқ кезде оларға жақсы қарадым. Қош! Oğlum, aynanayım. Қош! Қош болғыла. Мен әлбетте қайтып келемін, апаке. Мен әлбетте қайтып келемін. Қош! Kudayım koldosun. Өлкө боюнча 16 жаштан 50 жашка чейинки эркектер, аялдар согушка жөнөтүлдү. 1941-жыл Белоруссиянын Борисово шаарынын жанында немистер менен согушуп жатты. Кыргызстандык жоокерлерден мен жана Николай Дмитриев бар болчу. Николай Дмитриевке согушта көргөзгөн эрдик үчүн, баатырдык үчүн Советтер Союзунун баатыры деген наамы каралды. 1941 жыл август айынын аягында Иван Васильевич Панфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясына кабыл алынды. Биз Панфиловчулар Москваны коргоодо өзүбүздүн эрдигибизди, баатырдыгыбызды көрсөтүп жаттык. Иван Клочковдун командалык астында танкыларды кыйратуучу взводдун 28 жоокери улуу ата мекендик согушта өздөрүнүн баатырдыгын, кайраттуулугун көрсөтүштү. Алардын катарында кыргызстандык жоокерлерден Дүйшөнкул, Григорий, Иван, Петренко, Шемякин бар эди. 1942 жыл Сталинградты коргоо үчүн оор салгылашуулар болуп жатты. Кавказды коргоодо кыргыз элинин уулу Кубат Жубатаев өзүнүн баатырдыгын көрсөттү. 1942 жыл бизге Дон дарыясынан кечип өтүп, анын оң жээгиндеги маанилүү аскердик стратегиялык пункту ээлеп алуу милдети коюлду. 6 августта 11 жоокер дарыяны кечип өтүп баштадык. 11 жоокердин арасында мекендешим Чолпонбай бар болчу. Чолпонбай экөөбүз Фрунзе шаарынын аскер башкармалыгынан таанышып достошкон элек. Чолпонбай башка аскер бөлүккө бөлүнүп, ошол бойдон жолукпай калды. Мына минтип бүгүн Дон дарыясынын жээгинде Чолпонбай экөөбүз душман менен согушуп жатабыз. 11 жоокер
Daryanın жээгинде düşmanга гранаталарды ыргытып жаттык. Düşman тараптан бизге учкундаган октор жаудырылып жатты. 11 жоокер жеңилдик деп гранаталарыбызды көнүп кайгыга батып турган учурубузда Чолпонбай düşman тарапты көздөй чуркады. Чолпонбай, токто досум. Чолпонбай düşman тарапты көздөй чуркап баштады. Düşman тараптан атылып жаткан взводду өз денеси менен тосту. Чолпонбайдын артынан 10 жоокер düşman тарапты көздөй чуркады. Düşmanды аскерлерин жеңдик, талкаладык. Бирок Чолпонбайды жоготуп алдык. Эх, досум, кандай гана баатыр элең. Чолпонбайдын бул көргөзгөн эрдик үчүн ага Советтер Союзунун баатыры деген наамы каралды. 1942 жыл согуш дагы эле уланып жатат. Сталинград жана Харьков шаарларын коргоодон мекендешим Дайыр Асанов өзүнүн өчпөс өлбөс элдигин көргөздү. Дайыр Асанов düşmandын 8 танкасын, 6 броня машинасын, көп сандаган ок атуучу точкаларын кыйратты. Жана 40ка чакын гитлерчини жок кылды. Бул эрдик үчүн Дайыр Асанов Советтер Союзунун баатыры деген наамы каралды. Эх, бүтпөгөн согуш. Согуш дагы эле уланып жатат. Өлкө боюнча Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 380 миңден ашык адам катышты. Анын ичинен 1305 аялдар болчу. Улуу Ата мекендик согушта Кыргызстандан 78 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наам алды. Эх, дүйнө жүзүндө тынчтык болсо экен. Адамдар бири-бири менен тынчтыкта, достукта жашаса экен. Адамдан өткөн жырткыч айбан жок деген сөз туура экен. Бул согушта жаратылышка да чоң зыянын тийгизди. Согуш таласында
мен канчалаган досторумду, курбуларымды жоготтум. Беажал 40 жыл согуш болсо да чымын өлбөйт демекчи, бул согушта аман калдым. Апаке! Апаке, мен келдим. Жеңиш менен келдим, апаке. Oğlum geldin mi? Geldin mi oğlum? Ооба, албетте келдим. Бир туугандарым, амансыңарбы? Жакшысыңарбы? Урматтуу окуучулар, мына силер сактаналаштырган сабакты көрдүңөр, жаңы теманы түшүндүңөр. Эми силерге көнүгүүгө тапшырма берем. Кыргызстан командасына болсо, силер улуу ата мекендик согуштагы силер кандай элестетесиңер? Ошону да сүрөт менен чагылдырып беришиңер. Ламастер. Экинчи жоокер командасына болсо, силерге болсо презентация Кыргызстандын жоокерлери улуу ата мекендик согуштагы элдиктерин эмне кыласыңар? Презентация жасайсыңар, силерге тапшырма. Эми тешки командасына болсо, силерге бул жерде бармак турат. Мына бул жерде сүрөттөр бар. Сүрөттөрдү чогултуруп, ирети менен жайгаштырып, анан ошол сүрөттөрдү канча эмне кылып бересиңер? Презентация кылып бересиңер. Окшар, биз силерге сактаналаштырган сабакты көрдүк. Эми болсо көнүгүүгө убакыт берди. Көнүгүүгө урматтуу окшар, толторго силерге 7 мүнөт убакыт берди. 2 мүнөт болсо презентация кылып. Мына урматтуу окуучулар, силерге берилген убакыт дагы бүттү. Эми ар бир топтон 2-ден 3-дөн окуучу чыгып эмне кылсын, ошол силерге берилген тапшырма боюнча презентация кылып бериш керек, жактап бериш керек. Анда эмесе биринчи болуп Кыргызстан командасынан эмне кылалы? Жактап берсинер өздөрүнүн эмгегине. Биздин тобубуз Кыргызстан, биздин тобубузга сүрөт тартуу тапшырма берген болчу. Улуу ата мекендик согуш 1941-1945 жылдары болуп өткөн. Силер көрүп тургандай мекенене чакырат деген сүрөт тартты. Бул сүрөттө мекенене чакырат дегенде көптөгөн эр азаматтарды, жоокерлерди мындай дем күч берип, Дем күч берип турган аскерлер, азаматсың. Детиги жерде танк аскерлер болсо эмнеге тарткан аларды? бул согуш кандай болуп, биздин элестетүүбүз кандай болуп, согуш кандай болуп? Демек, согуштан бир элестетиңер, азаматсыңар. Чолпонбай Төлөбердиев өзү денесин менен зорту тосуп, Өзүнүн баатырдыгын көрсөткөн, өзүнүн баатырдыгын көрсөтүп, Советтер Союзунун согушунда баатыр намына ыйгарылган. Согуштун жыйынтыгы 1945 жылы Советтер Союзунун жеңиши менен аякталган. Топко берилген тапшырма бул согуш тууралуу сүрөттөрдү ирети менен чактап, аларды текст менен айтып берүү болчу. Баштап кетсек, бул кадимкидей эле күн элдер өздөрүнүн чарбачылыгы менен айланышып жүрөт. Биринчи сүрөттө. Ал эми экинчи сүрөттө бул поезд келип элдерди согушка чакырып кеткени. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылы Москвадан элдерге согуш жөнүндө маалымат келет. Ошондо бул поезд менен элдер Москвага аттанышкан. Андан кийин 3-4 сүрөттө айтып кетсек, Россия СССРдин курал жарактары күчтүү болгон. Ошондо эле алар согушуп жатканда абада вертолет менен чабуул жасаса, жерде танкалар менен чабуул жасаган. Демек, вертолет самолеттер менен чабуул жасаган, душман. Ал эми 5-сүрөттө бул СССРдин жоокерлери өздөрүнүн душмандарын жерлерине чабуул жасоодо. Душман менен күрөшүп аткан түрү, азаматсыңар.
Бул 6-сүрөттө мекенени чакырат деген сүрөт. Бул деген биздин Кыргызстандан 380 миң аскер согушка катышкан, алардын ичинде аялдар да бар. Бул сүрөттө ошол согушка кеткен биздин аскерлерди кайра мекенибизге чакырабыз деген сыяктуу чагырылган. Бул эми бул согушка кеткен биздин аскерлердин кайра мекенине кайтып келүүсүн чагырылган бул жерде. Бул сержант Дайыр Асанов Сталинграддын жана Харьковдун жанындагы салгылашууда биздин сержант Дайыр Асанов өзгөчө мындай аскердик баатырдын көргөзгөн. Бул деген көптөгөн кыйын оор согуштарга катышып, ал жерде ошо өзүнүн душмандарын жеңип чыккан. Советтер Союзунун баатыры деген. Бул 9-сүрөттө эч ким эч качан унутулбайт. Эч ким эч качан унутулбайт дегенде ошо согушка барып келгендер да бар, келбей ошол жерде калып калгандар да бар. Ошолор эч качан унутулбай, ар дайым биздин эсибизде сакталып жүрөт. Ал эми бул сүрөттө 9 май улуу жеңиш күнү. Ошо 1945-жылы 9 майда биз улуу жеңиш күнүнө ушул согушта жеңип чыкканбыз. Биздин тема Кыргызстандын жоокерлери улуу ата мекендик согуштун майдандарында 1941-45 жылдары. 1941-жылы 22-июнда фашисттик Германия жана анын тарапташтарынын аскерлери Советтер Союзуна басып кирип, кырчылдашкан согуш башталган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 380 миңден ашык адам катышып, Кыргызстанда 78 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган. Бул Чолпонбай Чүлөбердиев. Бул 1922-жылы 13-апрелде жарык дүйнөгө келген. Биз баарыбыз билгендей Чолпонбай өз көпүрөгү менен зотту тосуп баатырларча курман болгон. Бул Дайыр Асанов 1922-жылы 30-майда жарык дүйнөгө келген. Бул душмандардын 8 танкасын, 6 броня машинасын жана 40ка жакын гитлерчилерди жок кылган. Көрүп турганыңыздардагы Иван Панфилов бул Москваны коргоо үчүн салгылашкан. Кыргызстандык Иван Панфилов өзүнүн баатырдыгын көрсөткөн. Панфиловдун бул эрдиги үчүн ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Андрей Читанов. Кыргызстандын жоокери Андрей Читанов душмандардын 6 тангасын жок кылган. Бул эрдиги үчүн ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Маалыматтагычтар, биз силер менен көнүгүүлөрдү аткарып алдык. Эми топторго баалап койсок, биринчи жоокер командасына жакшы аткардыңар. Силерге болсо 3 чүкө берилген. Экинчи командалар болсо тынчтык командасына Кыргызстан командасына болсо тобунан силерге силерге 4 чүкө берилген. Мына урматтагычтар, биз силер менен топторду баалап алдык. Эми урматтагычтар, сабагыбызды жыйынтыктап алсак, сабагыбызды суроо жооп менен жыйынтыктап алалы. Кыргызстандан урматтагычтар, улуу ата мекендик согушка канча миң жоокер катышкан экен? Кол көтөрүп жооп беребиз, Алымбек 385 аялдар болсо, азыр урматтагычтар, Советтер Союзунда урматтагычтар, кыргызстандык жоокерлерден кимдер Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган экен? Кайсыл инсандар, кимдер болуптур? Канекей, силер. Чолпонбай Чүлөбердиев, ал зотту өзүнүн төшү менен тосуп, баатыр деген наамга, Советтер Союзунун баатыр деген наамга ыйгарылган. Топторду баалап алсак, чүкөлөрдү санасаңар, Кыргыз тынчтык тобунан канча чүкө болуптур силерде? 10 чүкө, жоокер тобунан 6. Кыргызстан тобунан 8 чүкө. Демек бүгүнкү биздин сабакта биринчи орунду алган топ тынчтык тобу болуптур, кол чаап. Экинчи орунду алган болсо Кыргызстан тобуна кол чаап. Ал эми 3-чү орунду алган болсо жоокер командасына кол чаап. Эми урматтагычтар, топ башчылары силердин командаңардан, тобуңардан кайсыл окуучулар сабак боюнча активдүү катышты? Биринчи эле Кыргызстан тобунан баштасак, Кыргызстан тобу силердин тобуңарда кайсыл окуучулар? Биздин тобубуздан сүрөт жакшы тарткандар
Жасмина жана Бекжан. А вот мен менен жолго чыгып менин курбум Куралбекова Айгерим. Жакшы татышты. Sağ olun, жақсы активді қатысыңар, атамасыңар. Ал эми жоокер командасынан кайсыл окуучулар сабакка активдүү катышты? Презентацияны жакшы аты калпа Малика жана Жумагулова Назгүл жана мен эми топто иштегенде жардам берип Мырзабекова Кыял жана Сүйрөкова. Sağ olun, атамасыңар, жақсы. Эми тынчтык тобунан, Биздин топтун активдүү катышуучулары бизге ошол плакатты жасап атканда Аида жана Эльса жардам берди. Андан соң суроолорго жооп берген Алымбек жана биз ошол эле жаттоого жардам берди. Жана мен менен чогуу жактаган Тампери. Урматтуу окуучулар, мына бүгүн сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Урматтуу окуучулар, демек бүгүнкү биздин темада улуу ата мекендик согуш темасында эмне кылдык? Тема тууралуу маалымат алдыңар. Улуу ата мекендик согушта Кыргызстандан көптөгөн адамдар согушка катышып, анын ичинен 78 жоокер Советтер Союзунун баатыр деген наамды алган экен. Эми урматтуу окуучулар, ушул жерден айта кетчү нерсе, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, урматтуу окуучулар. Согуш эч качан болбосун. Согуш бул адамзат үчүн эмне? Чоң бир апат экен. Адам баласы үчүн андан сырткары жаратылышка дагы эмне кылат экен? Чоң зыянын тийгизет экен. Чыңгыз Айтматовдун жакшы бир сөзү бар. Биз баарыбыз бир кемедебиз деп айткан сөзү бар. Демек адамдар, жер жүзүндөгү баардык адамдар тынчтыкта, достукта эмне кылышыбыз керек экен? Жашашыбыз керек экен. Бул тынчтыктын дагы эмне кылышыбыз керек экен? Өзүнүн тынчтыкты дагы сыйлай, баалай билишибиз керек экен. Урматтуу окуучулар, силерге үйгө тапшырма болсо, Canva приложениясынан презентация жасап келесиңер. Ушуну менен биздин сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.